Бұлар bir топ адам уюшат. Анын арасында Максим Бакиев бар. Негизи эми мага Иса Өмүркулов тарынбасын. Исал Өмүркуловдун буга ачыгын айтканда акылы жетпейт эле. Мындай схеманы ойлоп табыш, анын башы жетпейт эле. Өмүркуловду коёр менен негедир темир жолдо ушул проблемалар башталды да. Акбөкөн Дүкеничи өткөнкү көрсөтүүдө биз Кыргыз темир жолундагы миллиарддаган оорлуктар боюнча мамлекеттин бюджетине кол салынган боюнча сүйлөшкөнбүз. Сиз сөз бергенсиз, кийинкисинде мындан дагы чоң миллиарддаган көбүрөөк миллиарддар боюнча сөз кылам деп. Бүгүнкү программа кайсы тема жөнүндө? Бүгүн бул мен оюмча банкротство жөнүндө сөз кылсак, бул мен ушу иликтөөмдүн бириси болчу. Бұл аябай ушул Акаевдин убагында 700ден ашык мекемелерден, завод, фабрикалардан 560тайын банкрот кылып койгон да. Андан кийин ошондон анча-мынча биздин ошондо бийликте тургандардын бир кичинекей бир ошондой лазейкасы болчу да, кантип кээ бирөөлөр мындай заводду кантип алып атышты. Заводдорду сатып алганда бир атай ошону приватизация кылыш үчүн бир өздөрүнүн ушундай схема түзүп алышкан. Ошол схема аркылуу бир топ заводдорду чыгарып алган да. Эң кызыгы банкротторду бир 2091-жылдардан баштаган. Анан кийин баягы коммунисттер бийликте турганда, Жумагуловго чейин негедир ушул большевиктер турганда банкротство болгондо 93%га чейин ошо карыздарын өндүргөн да, ошо компанияларды анан сатып берген. Анан 2000-2001 ошол баягы банкрот кылат да, ошол банкроттон өндүргөнү 1,5% болуп атты да. Анан кийин суроо жаралат да. Эгер десем 1,5% налог, соцфонд, башка карыздарды өндүрсөң, эмнеге банкрот кылдың? Мынакей азыр айтып атам, только 2001 жылы эле мынакей Равшан Жээнбеков өзү кол койгон мага кат жөнөттү эле, ошондо эле 450 мекемеге жакын банкрот кылышты. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси беле? Ошондо жетектеп турган. Ошондо бул 2001ден Равшан Жээнбеков 2001ден 2005ке чейин жетектеп турган Госкомитет госимуществоны. Анан ошондо мынакей бир баш аягы бир 9 миллиард сом карыз экен ошол 450 компания. Ошонун көпчүлүгү чоң ишканалар болчу да. Ошондо ошонун ичинде шампан комбинаттары болчу, сверл завод, көп ушундай чоң заводдор, ири заводдор көп болчу. Ошону бир 9 миллиард сому карыз болгон. Ошонун өндүрүп алганы болгону 500 миң сом.
суроо жаралат. 500 миң сомду неге силер банкрот кылдыңар? 9 миллиард сомду списать етіп, анан силер өндүрө албасаңар ал акчаны жөн эле сатып салган не максатта кылдыңар? Мен оюмча ушул чыккынчылык кылганда ошондо бир хипик деген бир программага кирип алып, кайра эле чет мамлекеттин агенттери десек болот ошолор менен кирип, негизги хипиктин негизги программасында бул биздин ишканаларды жок кылыш керек болчу да. Мен ошондо таң калам да, жөн эле банкрот кыла берген да. Эми госимущество ошондо баары мыйзамдарда баардыгын ушуга келишип алган. Госимуществонун ичинде жана управление по банкротству болот. Ал управленияда спецадминистраторлор болот. Эми карабайсыңар кандай мыйзамдардын баарын өздөрүнө мындай келиштирип жасап алгандарын. Эми ошол управление өзү банкротко берет, мамлекеттик кызматтардычы өзү банкротко берет, өзү спецадминистратор болот, өздөрү ошол ликвидацияны кылат. Эми банкротство дегени бул эмне? Бул баягы спецадминистратор келип, баягы ошол заводду оңдоп, карыздан кутулуп, иштетип кетиш керек болчу да. Ооба. А биздики бары эле бар, сата бергенде барынчы. Анан кийин таң каласың да, ошондо мен айтып атпаймынбы? 1,5% өндүргөн. Анын ичинде көпчүлүгү соцфонд. Анан кийин биз кыйкырабыз, эмнеге соцфонддо акчабыз жок деп. Ошондо Акматбек Келдибеков турду эле соцфонддо? Мен анда эсимде жок, бирок кеп аларда эмес, бул ушул управлениеде болуп атат да. Эми эгерде карасак, мына карагыла. Көптөгөн компанияларды карайлык. Биринчиден, ошол коллективдер ошол маалда суранганда, кичине узартып койгула, биз иштеп кетейлик, жардам бергиле дегендин ордуна аларга жардам бербей, анан кээ бир заводдорду 5 жылга чейин консервирование, администрирование болуп жүрдү да, 5 жыл. Директорлор ошондо суранган, 1 жылга эле узартып бергиле, 1 жылдан кийин төлөп коелу десе болбой, бирок спецадминистратор келип 5 жыл кармап турганда ошонучу. Эми мындай када, спецадминистраторлордун кебетелерин көрсөңөр, койгон спецадминистраторлор мугалим, физкультурный институту бүткөн, кээ бирөөлөрүнүн лицензиялары да жок. Ошондо бир спецадминистратор 5 заводду башкарып жүрдү да. Эми аерде генеральный директор, инженерлер, 30-40 жылдан бери иштеген адамдар иштете албагандан кийин сени аны орус тилинен мугалимдеп келип койсоң, спецадминистратор кылып, ал жыргатып бирдеме кылабы? Ал өндүрүштү түшүнбөйт. Бул бир проблема. Мейли, эми мындан көрүнүп турат. Максаты акчаны өндүрүш эмес, максаты ошону банкрот кылып, хипек аркылуу, анан кийин ошол жакшыларын бөлүп алат. Шампан комбинат. Карызы эми баягы Аскар Акаевдин уулуна жаккан окшойт, шампан комбинат. Анан муну банкрот кылат. Спецадминистратор келет. Ошондогу коньячный спирт, тетиги биздин аталарыбыз куюп койгон коньяктар болчу. 10 жыл, 15 жылдан бери турган. Анын баары бальзамда. Баары подвалдарында, бочкаларда коюлуп турган. Ошонун баасын 2 есе арзан кылып, анан кийин баягы карыздар да көп деп, муну сата берет спецадминистратор. Эми аны албайт да эч ким. Анан же болбосо жакындаганда баягы кишилер келет, алуучулар, алар келгенден кийин спецадминистратор жанагы мурунку карыздарын баарын айта берет да, соттор бар да, коркута берет. Анан баягы аукционго келбейт. Анан бирткеден кийин осоо кылат. Осоо кылып өзүнчө кыргыз шампаны кылат да, анан кийин ага да аукционго келгенде карыздарын көргөзүп коет. Бирок өздөрү сатканда жана карыздарын бөлүп, өзүнчө бөлөт да, тиги таптаза кылып осоо кылып туруп анан сатып берет. Айдар Акаевга сатып бергенден кийин түшүнбөй каласың. Мамлекетке пайда түшпөйт. Жана карызын өндүргөн жоксуң. Бир болбогон акчага сатып атасың. Аны менен кошо нече жылдан бери турган коньякты кошо сатып атасың. Анын баасын еще 2 есе арзандатып атасың да, ошондо мамлекетке эмне пайда түштү? Эч кандай пайда түшкөн жок. Ошентип көп заводдор
ушинтип сатылганда анан кийин негизги кээ бир жерлери бар, мынакей сельхоз химия деп коелук, Чүй областында. Сельхоз химия негизи приватизацияга да кирбей калышкан. Любойун алгыла. Мына Ысык Атаныкын эле алып койгула, 2 сельхоз химия бар. Новопокровка деген канттын өзүндө. Приватизация болгон эмес. Жөн эле булар илгери баягы 70-50 жылдары салынган мекемеде. Ошол зданиялар туруп алып эле 95-жылы эле пайда болуп калгандай да, 95-жылы осону түзөт да, ошо осого карай каттап коет. Анан кийин кызык болуп калганда бул баягы баланы тиги эне деп айтыш үчүн, эне жок дегенде 16-17 жыл улуу болуш керек да. Булардыкы энелери 95-жылкы, балдары 54-жылкыда тиги салынган окаттардын баары кантип болсун ошол. Текшерсе, сельхоз химиянын баарын прокуратура азыр Чүйдүкүн алып койсо болот мамлекетке. Потому приватизация болгон эмес. Бул бир. Экинчиден, айтып атпаймынбы, көп баягы просто сот спецадминистраторлор жөн эле талкалап салган. Жөн эле кирип эле талкалай бергенде арест кылат. Арест кылгандан кийин 50.000 сомдон 51.000 сом карыз болуп калсаң эле мамлекетке болду. Любой нерсе барат да банкрот кылып коет. Сотко барат. Соттон ушул если мамлекетке карыз болсо, ошо мамлекеттин атынан бул управление по банкротством чыгат. Анан счетторуңду арест кылат, баардыгын арест кылат, кантип төлөйсүң? Анан банкрот кылат да болду. Жанагы спецадминистраторлор келет. Анан кийин спецадминистратор мейли бир заводко бир спецадминистратор болсо мейли. Кээ бир спецадминистраторго могул, допустим, баягы электродвигатель илгерки татаан бар го азыр. Ошол жерде бир келин бар эле, бир 7 компанияда спецадминистратор экен. Килейген заводду да. Анан ошондо текшертип, иш козготкон ошо келинге. Иш козготуп, эми кээ бир спецадминистраторлордун лицензиялары жок болчу. Таң каласың. Түшүнүгү жок кишилер. Баягы эле бирөөлөрдүн туугандары, бирөөлөрдүн балдыздары, бирөөлөрдүн кайнелери, ошолордун баарын коюп коюшканда болгон эми өзүңүз ойлосоңуз 750 компаниядан ошол бир жылдын ичинде мынакей 450 компанияны жок кылган. Ошонун арасында толтура колхоз совхоздор. Чүй областында. Мына ол эле Арашан деген айылда, мынакей Арашан деген айылда ошол жерде премхоз бар эле. Тим эле Союздан күркүрөп турган. Атамбаевдин эле айылында, жанында эле турат. Эми ошол жерден ошолордун окаты почти 7 миллион сом. Ошол арзан кылганы 7 миллион сомдук окаты бар эле. Карызы 5 миллион 700 эле. Ошонун барын болгону 1 миллионго сатып туруп, анан кийин аны сатканга да укугу жок болчу, совхоз болчу. Айыл өкмөтүнө элге өткөрүп бериш керек эле. Мен ошондой текшердим эле. Алар эмне кылат? Окатты сата албагандан кийин бузуп туруп сатып берген да. Бузуп туруп. Жок, бузуп. Потому что юридический документтер жок болчу оформить эткенгечи. Чүйдүн баарын ошол үчүн жана сарайларды кээ бирлери таң калбады, эмнеге бузуп атат. Булар деген совхоз, мына Сусамыр совхозу бир болбогон акчага ошол Сусамырда да аябай эметкен. Сусамырдан кегети арын айыл өкмөтүнө өткөрүш керек эле. Булар мага арстанып эле жүрүп отуруп болбой сатып берген. Иш жүзүндө чындап эле бузулганбы? Иш жүзүндө бузуп салган. Кирпич менен. Ошол үчүн айтып атпаймынбы, мына Арашандыкы, Кегетиники тыйынга сатып берген. Тыйынга. Кирпич катары. Бүгүн мынакей эми реформалайбыз десек, анын баарын салыш үчүн миллиард деген акча керек. Бир болбогон айтып атпаймынбы? Ошондо мен таң калган, мына ушул Арашан деле айлыкта 6 миллионго жакын карызы бар эле. Өндүргөнү 1 миллион. 1 миллионнун 400 миңин айлык кылып алып алган. Ошондо ар жакта 600 миң сом. Эм акмак болбосоңор ушу 600 миңге ушу Арашандын элине берип эле койбойсуңарбы? Калтырып койбойсуңарбы? Кимге саткан? Кегети жөн эле бирөөлөргө бузуп сатып алган.
жөн эле бир тыйын үчүн өзүнүн бир эми ошол бир болбогон эле тыйын да эми ошол ашып кетсе мамлекетке ошондо бир 600 000 сом түштү. Ага айтсаңыз, ошол банкрот кылуунун максаты эмне болчу? Банкрот кылгандан кийин ордуна бир нерсе коюш керек беле же жөн эле чекеден жок мен кыла бүгүнкү берүү? күнгө чейин ошого жооп таба албай жатам да. Мен кээде ушу Акаевди түшүнгүм келет да. Реформа деген талкалап бузган реформабы? Жана тамекидей эле. Эгерде сен химик программасына иштесең, бул хипик программасын. Хипик ким ойлоп тапты? Чет мамлекеттик инвесторлор, донорлор ким? Бирөөлөр алып келип бизде берди. Демек сен элдин кызыкчылыгына эмес, башка мамлекеттин кызыкчылыгына иштедиң да. Бул эмне? Элге чыккынчылык кылдың. Бул чыккынчылык. Эмне үчүн дегенде, жок дегенде, эгерде мен түшүнөт элем сен. Түшүнөт элем. Акаевди да түшүнөт элем. Эгерде мамлекетке 10 миллиард карыз болсо, 8 миллиард өндүрсөчү, анда түшүнөм. Эгерде сен 10 миллиардтың болгону бир 500 миллион өндүрсөң, анда мындай түшүнө албай турган. Ал 500 000 сага эчтекеңе жетпейт. Ал заводдор иштесечи, bir жылдың içinde sen 500 эмес, 5 миллиард налог төлөп берет эле да. Элдер айлык алат эле. Неге ушундай болгону? Иши болот эле, мигрант болбойт эле. Анан таң каласың да, эми bunun biz ушунун баарын көрүп мыйзам жазып атабыз. Армениядагыдай кылып биз деле киргизишибиз керек. Бул тетиги 93-төн баштап 90 эң негизгиси 2000-ден башталыптыр. Ушул 95-тен эгерде сен чиновник болуп иштесең, ошондон бери анан кийин $100,000 bir 7 миллион сом, 5 миллион сомдон ашыкча оокатың болсо, анда ген прокуратурадан мыйзам чыгарып туруп, ген прокуратурадан бир управление болуш керек. Атайы ушулар менен. Бирок бир нерсени кылып кетебиз да. Иш козголбойт. Только гражданский производство. Ал үчүн анда 1000 деген, 10 000 деген адамды камашыбыз керек да. Ошол керек. Анан дагы ошол чиновниктер бизде сотту сүйрөп жүрө берет эмеспи? Ошол үчүн гуманный кылалы деп атабыз. Эгерде өздөрү макул болдугу менен алып келсе, мейли бир 30-40% төлөгүн, калганын бирок эч качан кызматка барбайсың, мамлекеттик кызматка болду. Ошентип банкротство кылып, көп нерселерди кылган. Ошол үчүн буларды биз иликтеп, кайра мына чүйдө өтө көп компанияларды банкрот кылган, СКХларды банкрот кылган, акчаларды түшүнүксүз баягы мындай тыйын эле түшкөн да. Ошондуктан эмне себептен? Бул менин оюмча чыккынчылык. Ошол маалдагы көптөгөн министрлер, Акаев баш болгон, бардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек. Банкрот кылуу боюнча бул деген сиз азыр айтып кеткен Акаевдин бул туура эмес саясаты жүргөн да. Ал көрүнүп эле турат. Ошол маалда эл чыга албаптыр. Ошол маалда элге ушул банкрот болуу, банкрот кылуу немеси, иш-чарасы элге анчалык жеткен эмеспи, түшүнгөн эмеспи. Биз эми түшүнүп атабыз. Сиз айткандан кийин түшүнүп атам мен. Эми ошол банкрот кылуу, атайлап банкрот кылуу иш-чарасында кимдердин аттарын атай аласыз? Бир жагы 500 кишинин атаса болот. Кайсынысы керек? Азыркы бийликте отургандар, азыркы депутат болуп жүргөндөр же болсом дагы депутаттыкка барам дегендерден барбы? Эми көп эле. Бүгүн ошол акчалары 1000 сомдон таратып түшпөйбү? Аябай көп. Фамилиялар көп деген чыгат. Бүгүн азыр атай берсем, мен 4-октябрга чейин жетпей де калам. Бардыгынын фамилиясын айтып. Туура айтасыз. Себеби дегенде жанагы бир чоң чиновниктердин армиясын биз байкабай түзөп албадыкпы? Мен түшүнүп атам сен кимге намек кылып атканыңды. Фамилиясын айта бербейсиң, мен любойун айта берейин. Кимси? Акаевдин жанында жүргөндөр кимдер? Эми түшүнүп атам, менин сиздин баягы бир Жумалиев жөнүндө аябай эметтиңер окшойт, ошол суроо
сурап аттыңыз, көп нерсени айта албай койду. Эми мындай кылайын да. Сиз ойлогондой, Жумалиевди баягы Акаевдин убагында көп нерсени кылган деп, жана кээ бир эки заводду татаанды байланыштырып атпайбы? Эми мындай кылып силерге мен азыр кичине ошо боюнча түшүндүрмө берип кетейин. Значит, Жумалиевдин, эгерде мындай кылып айтсак, чынында эки заводдо Жумалиев деген фамилияны таппайсыңар. Эгерде сиз ушул эки завод жөнүндө айтып атасыңар, бул бывший электродвигатель, Татаан заводу бар, анан кийин Жанар компаниясын. Анан кийин мен сиздин суроолоруңузду, анан да бир кыймылга берип аткан сурообуз, алар кыймылдын пресс-конференциялар, тиги баягы выступленияларын көрүп, анан баягы бир интернеттен алып эле айтып койгон экен. Негизи көбү ачык булактардан эле алган да. Ошол үчүн көптөрү мындай үстүртөн эле кеткен. Мен ошолорго айтып кетейин. Баягы айтып аткан заводдор биринчиден айтып кетишим керек. Акаевдин убагында алган эмес. Кээ бир оокаттарынчы. Жанар компаниясын эсле алсак, Жанар компаниясын алсак, ошол Жумалиевге тиешеси бар десекчи, Жанар компаниясы булга аукцион 2006-да болгон. Жанар компаниясы 2006 сатылган. Ошол, значит, тиги банкрот болуп 2006 жылы мынакей даже кулактандыруулар бар экен менде, ошол убакта алып койгом го. Значит, Жанар компаниясын аукцион кылып сатып атат. Значит, Виноградный көчөсүндө аукцион болмок экен. Ошондо юридический лицолорго 200 сом, физический лицолорго 100 сом, жөн эле зрительдерге 50 сомдон деп туруп, ошондо 31 июль 2006 жылы аукцион болот деп жарыя кылган. Ошондо Жанар компаниясын 30 миллион 400 миң сомго стартовый кылып, стартовый баасы ушундай болчу. Анан кийин өзү негизи 70.602 квадратный метр. 70.000 квадратный метр бул цехтери, ичинде складтар бар. Тактап алайлы. Акаев малында банкрот болгон Жанар заводу. Акаевдин 2006 жылы Бакиевдин малында сатылып атат. Бакиевдин убагында сатылып атат. 11,5 гектар. 11,5 гектар. Анан кийин ичиндеги жанагы оокаттары, материальный, баягы материальный ценносттери 3000 единица болуп атат. Анан кийин ТМЦ анан эмелери бир 11800 единица. Анга машинет, станоктун баары кирип атат да. Ошонун баары 30 миллион 400 миңге сатылып атат. Анан дагы бир айта турган, эми ал жерде Жумалиев чынында жок. Аны сатып алган жигит, тиги аукциондон сатып алып атат. Ал жигиттин Султанов Муратбек Жармаматович деген жигит менен тиги спецадминистратор келишим түзүп атат. Келишим түзүп атат да. Бирок кайсы жерден бул жерде нарушение бар? Жанагы мен айтып атпаймынбы, банкротство деп. Негизги карызы соцфондко 418.100 сом карыз эле, ошол маалда 17 миллион 311 сом бул налоговый инспекцияга карыз болчу. Анан башкалардан башка карыздары баягы штрафтары 613.200 сом. Бул баягы 3-чү, 4-чү, 5-чи очередь деп коет ошолордун баарын. Анан алдында бир айлык сайлыктарын кошкондо 30 миллионго жакын акча эле. Анан кийин аукционго келгенде спецадминистратор баардыгын кошуп айтып коет да, мынакей карыздары толтура, моолордун баарын деп пенясы менен бир көп акчалар көргөзөт да. Анан аукционго катышкан киши коркуп кетип калат. Анан кийин бул ошентип отуруп, анан аукционго 1-2 киши катышып калат да.
калгандар жанагынтип коркутуп атпайбы. Анан ошентип жанагыл жигит сатып алат. Дагы бир айта турган жагдай, бул жигит Жармаматович Султанов эмнеден байласа болот? Кичине ушул Жумалиевдин каранына жакын деген. Бул Татан компаниясынын да учредители. Жанар заводу кийин Татан компаниясы болгон, азыр Татан компаниясынын. Жок. Жанар да бул сиздер жазып айтып жүргөн университетте ошо жерде, бул Восточный промзонада. Бул илгерки электродвигатель деген бул Лермонтовада Татан. Ал такыр башка завод. Ошол Татанда мурда Хуан Цян Хун деген жигит менен чогуу учредитель. Анан кийин бүгүнкү күндө Тан Фанчук деген генеральный директор, анан учредитель да өзгөрүлүп калган, Тан Фанчук деп. Бүгүн ошонун директору Тан Фанчук. Анан кийин Султанов Мурат деген ал жерде деле учредитель, ошо Татанын ээси Султанов депчи. Анан кийин бул официалдуу документ, канчалык Султановго сотко берсеңер деле ал айтат, тиешем жок. Юридически тиешеси жок. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн мыйзам керек. Мен айтып аткан мыйзам. Биз ошол мыйзамды эл бизди колдосо чыгарабыз. Ошол мыйзамда жакын туугандар эмес, ошол соучредитель болобу, чогуу иштеген подставное лицо болобу, ошонун далилге биз ошонун признактарын жазып беребиз. Ошондо ушул Султановго окшогондор өздөрү чыгып калат, билинип калат. Анан кийин эгерде ушунун баары алардын декларацияларында жок болсо, анда сөз түрүндө ушулга окшогон оокаттар конфискация. Эгерде туура эмес жол менен, мен дагы бир жолу кайталап кетем, туура эмес жол менен болсо, ошол үчүн бул силерге жооп. Туура эмес экен, баргандан кийин дагы иликтейсиздер. Жок, туура эмес экени көрүнүп турат, бирок далилдеш керек. Азыркы жол менен мындай кишилерди эми кечиресиз. Ушул эле Жумалиев, эми бул жөн эле мындай эле, бул да акылдуу киши да. Өзү ушунча жыл окуса, эми баарын эле жайып койбойт да. Мына могул депчи, бул меники депчи. Бирок дагы бир жолу айтып атам, мен бүгүн 100% кагаздарымды алып чыга албайм. Эмне үчүн дегенде, жашырбасын. Бир гана айтарым мынакей. Эгерде мынакей менде мынакей келишим бар, договор продажи имущества комплекса КО «Жанар» дейт. Настоящий договор заключен между специальным администратором акционерного общества «Жанар» Душеевым Талайбеком Абдыджалиловичем, действующий на основании лицензии от 19-2002 года, номер 0264, назначена на должность приказом управления деп бардыгы бар экен. Анан кийин гражданином Кыргызстана Султановым Муратбеком Жармаматовичем дейт. Айтып кетер дагы бир эме бар. Бул Душеевке иш козголгон, менин каттарым менен кийин иш козголуп, бул деген качып, анан кийин эмне болгонун билбейм. Мен ошондо бир фактларды да бердим эле. Ошо менен бул боюнча факт бар. Анан аны мындай бир гана ушул айтыпкан, эгерде менде ушул договор бар болсо, демек мындан тышкары да көп кагаздар бар. Аны Султановго эмнеге кылмыш иши козголгонбу? Султановго эмес, спецадминистраторго. Спецадминистраторго. Банкрот кылган. Ошондо бир тиги эметилген. Ошого бул значит, негизи банкротствосы 2005-те болгон. Ошол бекиткен, ошол боюнчачы. Анан кийин дагы бир айта турган шампан комбинат, Айпери, Нарын ресторан, жанагы детский мир бар.
биз билген жеткими ошонун баарын жолу бар кайра тартып алыш. Анын жолун баардыгын биз көргөзүп беребиз, айтып беребиз. Мыйзам аркылуу, мыйзам менен, мыйзам чегинде баардыгын жасашыбыз керек. Мамлекетке кайтарышыбыз Ал керек. үчүн мындай да. Жөн эле кур сөз менен айтып берген болбойт. Мыйзам керек. Анан кийин элдин баары кустуруш керек дейт. Ай, силер деген өздөрүн ошолорду миллиард деген урдагандардын баарын шайлап отпойсуңар 1000 сомго. Алар өздөрүн кандай мыйзам чыгарат? Чыгарбайт. Өлүп баратса да чыгарбайт. Анан кийин кызыкта шайлоодон кийин башталат, 1-2 айдан кийин. Буларды ким шайлады деп калып элечи. Ай, акчасын албадың беле? Мамлекетти Кыргызстанды 5 жылга 1000 сомго эле арендага берип албадың беле? Анан кийин ал бейчаралар эмне кылат? Миллиард деген акчаны силерге берсе, анан кийин алар деген бизнесмен деп коет. Алар деген миллиардты силерге салса, демек бир 10 миллиардты өндүрүп алыш керек да. Эми Кудайыр, сен уй сатып алсаң, ал кысыр калган уйду албайсың да, тууып турган уйду аласың да. Бул деле ушул да бизнес. Ошого кээде таң калам да, таң калып эле анан кийин туруп алып, анан кийин ким күнөөлүү? Президент кет деп кыйкырат. Ошо президенттериңерге канча президентти куудук? Парламентти ким шайлап барып атат? Өзүңөр шайлап атасыңар да. Акчага шайланган парламент жыргатабы? Жыргатпайт. Не кыла алат? Ошого мен оюмча эң биринчи ким күнөөлүү? Бул жанагы акчага сатылган элибиз. Бардыгы деп айтканга болбойт. Анан ким күнөөлүү? Жанагы мен баягы санасам, примерно бул шайлоодо акча тараткан примерно 100 000 агитатор болот бар экен да. Ошолор орто эсеп менен 15 000 менен 25 000 сомдун тегерегинде айлык алышат экен. Бул элестесеңиз 100 000 деген бул деген армия да. Армия. Жанагы кадимкидей эле жана 41-жылы бир армия бараткандай эле каптап баратат да Кыргызстандын баарычы. Эми 100 000 адам оннон жалдаса деле 1 миллион шайлоочу шайлоонун тагдырын чечип коет. Элдин тагдырын чечип коет бул адамдар. Көптөрү түшүнбөйт эмне кылып атканын. Күнүмдүк эле оокатты ойлойт. Ошондуктан мен оюмча бел чечиш керек. Мына мен айтып аткан нерселердин баарын шайлоодон эл добуш бердиби? Демек айтты. Силердин айтканыңар туура. Аягына чейин чыккыла. Акылыбыз да жетет. Эркибиз да бар. Бир гана элдин батасы керек. Болду. Жана мен айткандай, мүйүздөрүн суулабай кайрыйбыз. Ар бирин сууга да мындай жумшартпайбыз. Кургак бойдон кайрыйбыз. Бирине батасын бериш керек. Болду. Башка эчтеке керек жок. Туура айтасыз, сиздин оюңузду колдойм. Себеби дегенде жанагы сиздин программаңыз бар экен, аны мен тааныштым, окудум. Жада калса, буюрса, жогорку кеңешке барганда алып чыга турган мыйзамдарыңыз дагы даяр экен. Мен ошого сүйүнүп атам. Ошол мыйзамдарды ишке ашырыш үчүн сиз Афган саясий партиясы, сиз лидер катары ошол парламентке барышыңыздар керек. Аягына чейин иликтеп, суулабай мүйүзүн кайрып, кустурушуңуздар керек. Мен ошого 2 колум менен добуш берем.